Пирамида каналының түз эфиринде акцент программасы кызматта Айзагым Чебекова, саламатсызбы. Бүгін социалдық фондтун топтолмо пенсиясы жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Эфирибиздин коногу социалдык фондтун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысынын орун басары Мурзахматов Ынтымак Нурболотович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эфирибизге кош келдиңиз. Салам урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз адаттагыдай түз алынып берилет. Сиздердин кызыктырган суроо же сунуштарыңыздар үчүн 59 20 55 номер кызматта. Шаарыбыздын коду 0312. Алгач Ынтымак Нурболотович, топтолмо пенсия деген эмне, ал социалдык фонддо кандай функцияны аткарат деген суроого ачыктык киргизе алсак. Топтолмо пенсия деп биз бул учурда дүйнөлүк практикага кайрылып кетишибиз керек. Анткени азыркы учурда бардык эле мамлекеттерде көбүн эсе эки ушул системанын бирөөсү болот да. Топтолмо пенсиялык система же болбосо аралашма пенсиялык системасы да. Аралашма дегенде бул бизде тилектештик системасы бар. Бир муун экинчи муунду багат да. Анан ушул системага анан топтолмо системасын кошуп, анан чогуу алып кетип жүрүшөт. Бул аралашма система да. Бул система бизде азыркы учурда иштейт. Анан бизде топтолмо компоненти бар да Кыргыз Республикасында. Толук түрдө топтолмо системасы иштеген пенсиялык системалар бул мисалы үчүн биздин кошуна өлкө Казакстан Республикасы болгондо алар учурда биздин системага окшоштуруп, аларда аралашма системага өтүп жатышат да. Эми топтолмо компонент же топтолмо система бул тилектештик системадан айырмаланып, ошол жарандардан, төлөөчүлөрдөн чогулган камсыздандыруу төгүмдөрү накталай түрдө банктык эсепке салынып сакталгандай эле ошол сыяктуу эле сакталат. Тилектештик системада болсо бул акчалардын шарттуу түрдө сакталат. Шарттуу дегенибиз ар бир жарандын жеке эсепке алуу баракчалары бар. Ошол жерде жазуу болот. Мисалы үчүн сиздин айлыгыңыздан кармалган акча бул айда бул сумма төлөндү деп. Бирок негизги өзү акча болсо бүгүнкү биздин пенсионерлердин пенсиясы төлөгөнгө сарпталат. Ал эми топтолмодо болсо өйдө айтылгандай банктык эсепте сакталгандай болуп, ал акча инвестицияланганга же болбосо тиешелүү учурлар келгенде төлөгөнгө колдонулат да. Эми бизде топтолмо компонент 2010 жылдан баштап киргизилген, иштеп баштаган, ага чейин көптөгөн уюштуруу жумуштары жүргүзүлүп, топтолмо компоненти киргизилгенде 2% эсебинде ошол топтолмо мамлекет топтолмо пенсиялык фонду деп коебуз. Ошол түзүлүп, ошол жака 2% эсебинде ар бир табылган кирешеден, айлык маяналардан кармалып турат. Бизде азыр 27,25 деген тариф чени белгиленген. Ал эми ошонун ичинен 10% жумушчунун өзүнүн айлыгынан кармалат, а 17,25 болсо жумуш берүүчү төлөп берет. Ошол жумушчунун өзүнүн кармалган 10%дын 2% мамлекеттик пенсиялык топтолмо фондуна, ал эми 8% болсо толугу менен пенсиялык фондко кетет да. Ушул жерде эки системанын бири-бири менен чогуу баратканын байкасак болот. 8% бул тилектештик система, бүгүнкү пенсионерлердин пенсиясын төлөгөнгө кетет, ал эми 2% топтолмо. Ал бул кандай жардам бериши мүмкүн пенсиялык системага, соцфондко? Чын айтканда, бул топтолмо компонентин киргизүү бул өтө чоң оор маселе болгон. Анткени деген банктык эсепке барып салып коюу бул башка кандайча? Бул ошол 2%ды бүгүнкү төлөнүп жаткан пенсиялардын эсебинен алып салуу деген сөз болчу да. Болгону ошо 2010 жылы социалдык фонддун финансылык абалы жакшы болуп, ошого тиешелүү финансылык ресурстар чогултулуп келип, анан ошо баардыгы даяр болгондо гана биз ушуну төлөп кетебиз, бул 2%ды макул элдер өзүнүн эсебине сактай берсин деген шарт түзүлгөн күнү гана киргизилген да. Ал калган, анткени бул жерде жоготуу болгон да пенсиялык фонддун тилектештик системанын тияка бере салгандан кийин. Аны болсо соцфонд өзүнүн резервтеринен жаап кеткен. Кыскача ушундай маалымат. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге кайрыла кетери эфирибиз түз алынып берип жатат. Сиздерди кызыктырган суроолор үчүн 59 20 55 номер кызматта. Соцфондко которулган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 2% топтолмо фондуна топтолот экен. Сиз да жогоруда белгилеп өттүңүз. Пенсиялык топтолмо фондун мураска калтырса болобу же ал кандай тартипте ишке ашат? Ооба, бул ушу тилектештик система менен топтолмо компоненттин бирден бир чоң өзгөчөлүгү. Тилектештик системага чогулган акча каражаттын баары бул тилектештик деп, бул бирибизге тилектештик көрсөтүү деген сөз. Ал жерде мураскөргө калтырса болбойт. Көзгө кеткен пенсионерлердин ал каражаттары
учурда мисалы үчүн пенсиянын камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөй албаган, багаар көрөрү жок, мисалы үчүн ошо бизде багаарын жоготкон учурда төлөнгөн пенсия бар, мисалы үчүн ата энеси өтүп кетсе, ошол балдардын пенсиясын төлөп беребиз да. Ошентип биз бири-бирибизди багабыз да. Бул жерде тактап келгеч баарыбыз төлөп, ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөй албаган жарандарыбызга берилет акча. Эми топтомо компоненти 2% эсебинде чогултуп келип, анан тилекке каршы ошо бизде ошо чогулткан адам көзү өтүп кетсе, пенсионер болобу, болбойбу, кайсы жерде болбосун, баягы мураскерлерге мурастык ошо акча каражатын, үйүн же башка унаасын калтыргандай эле калтырып кетсе болот. Же болбосо биздин граждандык кодекске ылайык, жарандык кодекске ылайык кадимкидей эле ошол жерде мураскерлерге берилүүчү документтер бар. Биздин нотариус, мамлекеттик нотариус аркылуу ошол имуществонун ичине киргизилет да. Мамлекеттик пенсиялык топтомо фондундагы каражаттар деп келип алып кетишет. Мисалы үчүн жакындарына деп, балдарына, эгер башка баягы арыз калтырып кетсе, мен мүлкүмдү бул кишиге берип койгула деп, ошол дагы действовать этет да. Түшүнүктүү, жакшы. Пенсиялык топтомо каражаттарын ким башкарат? Пенсиялык топтомо каражаттарын бул 2% эсебинде мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна чогулат. Бул пенсиялык фонд, бизде билесиздер, азыркы учурда социалдык фонддун системасында 4 фонд бар. Бул эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду, оператор же болбосо акчаны колдонуучу, элге жеткирүүчү болуп биздин профсоюздар комитети белгиленген. Андан тышкары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, бизде тиешелүү уюм фонд бар. Андан тышкары пенсиялык фонд, түздөн түз социалдык фонд тарабынан башкарылып пенсия төлөнөт. Анан мамлекеттик пенсиялык топтомо фонду. Бул жерде башкаруу деген бир-эки көп тармактуу сөз болуп эсептелет процесс. Мисалы үчүн башкаруунун төлөп берүүсүн, акчасын чогултуунун, ошол акчаны сактоонун бардыгын социалдык фонд жеке өзү жасайт. Бирок азыркы учурда дагы кошумчалап кетейин, бизде мамлекеттик салык кызматы биз деген 2019-жылдын 1-январынан баштап ошол акча чогултуу маселесин өткөрүп бергенбиз, функцияларыбызды. Түздөн түз ошо биздин төлөөчүлөргө барып текшерүү жүргүзүп, же болбосо отчетторду кабыл алуу маселеси өткөн. Бирок чогултуп алуу анан сактоо деп экиге бөлсөк болот да. Сактоону сотсоң жүргүзөт, мамлекеттик салык кызматы чогултуп берет. Ал эми эң чоң бул тармак башкаруудагы бул инвестициялоо. Инвестициялоону мыйзамга ылайык бизде 3 тарапка укук берилген. Алар тууралуу алдыда кеп калабыз, мен кечирим сурайм, бизде чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду алып жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду алып жатабыз. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Угуп жатабыз, сиз түз эфирдесиз. Албетте. Биз сизди жакшы угуп жатабыз. Рахмат, түшүнүктүү. Ыраазычылык. Рахмат сизге. Жубайына берсе болот. Бул жерде белгилеп кетчү бир жагдай бар. Жубайлар бири-бирине чогуу жашаган учурдагы топтогон мүлкүн мураскерлик баягы укугуна карабастан 50%-ын алганга укуктуу да. Мисалы үчүн күйөөсү же болбосо аялы өтүп кетсе, экөө бири-биринин мүлкүнө 50% мураскерлерге бөлүнгөнгө чейин гражданский кодекске ылайык бөлүнүп берилет. Эгер ошол чогуу жашап турган учурда чогултулса. Андан кийин ошо жубайына бөлүп бергенден кийин 50%-ын гана балдарына бөлүп берет да. Балдарына, ал жерде дагы жубайынын өзүнүн эмеси бар, пайызы болот. Ошондо жубайы негизи көбүрөөк ошо топтомолорунда көбүрөөк укугу бар да. Ыраазычылык. Мен сиздин сөзүңүздү бөлүп коймокмун, инвестиция. Учурда айтылгандай социалдык фондко берилген мүмкүнчүлүк инвестициялоо, башкаруу деп айтсак.
Андан тышкары мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор деп мурун аталчу, азыр топтомо пенсиялык фонддор деп аттары өзгөргөн. Бул жеке пенсиялык фонддор. Аларга берилген. Андан тышкары жеке башкаруу компанияларына укук берилген. Бул жерде айтып кетиш керек, бул башкаруу компаниялары бул жерде башкача окуп атты, мындай, мисалы үчүн топтомо пенсиялык фонддору жеке фонддор. Бизде экөө бар азыр. Алар дагы соцфонддагы ошол башкаруу компанияларын конкурстун негизинде чакырып, ошол тиешелүү келишимдер түзүп, анан башкарууга өткөрүп берсе болот да. Ошол эле учурда пенсиялык фонд, социалдык фонд биз өзүбүз, мисалы үчүн ошо тандоо укугу берилип жарандарга, мисалы үчүн башкаруу компанияга бересиңерби же жеке пенсиялык фондко бересиңерби, биздин жарандарга түзмө-түз тандоо укугу берилген да, тиешелүү өкмөттүн токтому менен. Эгер ошол тандоо укугун өздөрү колдонбой, анан акча каражаттары, колдонулбаган жарандардын акча каражаттары автоматтык түрдө социалдык фонддун башкаруусуна өткөрүп берилет да, инвестициялык түрдө. Бизде сакталып турат. Биз ошо мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан белгиленип берген инвестициялык портфель бар. Ошонун алкагында так ошол башкарып, инвестициялап, жайгаштырып, анан тиешелүү киреше алганга биз аракет кылабыз. Ушул жактар катышат. Негизги башкаруу толугу менен укук жарандын өзүнө берилген. Өзүнө тиешелүү арыз аркылуу менин каражаттарымды бул жакка которуп бергиле же тияка которуп бергиле деп кайрылса биз которуп беребиз. Бирок баягы укук берилген менен анан жоопкерчилик да берилген. Бизден алып кеткенден кийин биз ал жеке пенсиялык фонддун ишмерлигин көзөмөлдөөгө албайбыз. Түшүнүктүү. Бизде кайрадан чал бар. Саламатсызбы, көрөрман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы. Мен нарында жашайм, Нарын районунда. Мен негизи пенсияны 45 жаштан чыгып алып баштагам кетиге. Мындан 2 ай, 1 ай мурда эле кандайдыр бир акча пенсияга кылып турган 764 сом алчу элем да. Поштодон колгой. Анан кийин мен карточкага которуп туруп мен алсам эле 660 сомго. Суроо жалпы жана түшүнүктүү болду окшойт. Негизи эле коомчулукта ошо кээ бир пенсияга алып жаткан жарандарыбыз ошол акыркы учурларда 40 сомго, 50 сомго биздин пенсияларыбыз азайып жатат деген дагы ойлорун айтып жатыштыр эле да. Бул эмне себептен болушу мүмкүн экен деген жогоруда дагы сөз кылган элек. Дагы токтоло кетсеңиз. Бул маселени мен айтсам так катышпап турмун, бирок балким деп айтсам болот. Бизде азыр абдан чоң автоматташтыруу жумушу жүрүп жатат. Сиздер билесиздер, мисалы үчүн бизде адамдык фактор деген бар. Мисалы үчүн мурун пенсиялык иштердин баары калем сап менен толтурулуп же карандаш менен толтуруп ушинтип келген да, баягы Советтик Союздун, Советтер Союзунан бери. Анан ошол баардык пенсиялык иштердин баарын биз автоматташтыруу программа түзүлгөндөн кийин баардыгын ошол программанын ичине киргизип атышат да. Ал программа жалаң мыйзамга ылайык тиешелүү жол жоболордун баарына түзүлүп, ар бирөө бири-бирине байланышкан. Эгер бир эле жери туура эмес болуп калса, ал өткөрбөйт да. Анан ошондо туура эмес болуп иштер кирбей калган пенсиялык иштердин баардыгын биздин кызматкерлер карап чыгып атышат. Кайсы жерде эмне болуп ката болуп келип калган. Анан округление болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн 2006-жылы пенсияга чыгып бир какой-то сумма округление болуп кетсе, ошол өсүп отуруп баягы катары 30 сом, 20 сом, 6 сом, 60 сомго чейин жетип кеткен учурлар болгон да. Бул жерде мен айткым келет, эч кимдин укугун бузган жокпуз. Болгону деген бул каталарды кийин дагы чоңоюп өсөрбесин деп бекитилип атат да. Башкача дагы жолу бар болчу, негизи бул каталар анткени деген баардык пенсиялык иштер чектелип берилгенде биздин жарандарга таанышууга берилет да, туура эмес. Анан эгер туура эмес болуп калса, чоң суммаларды бизде социалдык фонддон артынан кайра чакыртып алууга укугу бар. Түшүнүктүү. Бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы, көрөрман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
Рахмат, көрөрман, сурооңуз түшүнүктүү. Чалыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бизде пенсия көбөйтүү маселеси индексациялоо аркылуу жүргүзүлөт. Бул мыйзамга так белгиленген. Бизде базалык бөлүм, пенсиянын базалык бөлүгү, камсыздандыруу бөлүгү биринчи, экинчи бөлүктөп 3 бөлүктөн турат. Анан 4-чү бөлүк бул топтомо пенсиялык фонду. Топтомо пенсиялык фондун көбөйтпөйсү, ал өзү көбөйүш керек, инвестициялоо аркылуу. Ал эми базалык пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланат. Мисалы үчүн былтыркы жылдын орточо эмгек акысы андан мурунку жылдын 2019-дун орточо эмгек акысына канчалык өссө, ошол суммага көбөйтүлөт да. Андан тышкары камсыздандыруу бөлүгү болсо, ошол айлыктын өсүшү менен анан жана инфляция, баалардын өсүшүнүн экөөнүн ортосундагы көрсөткүч чыгарабыз биз. Мисалы үчүн деген 5% айлык өссө, 4% инфляция болсо, экөөнү коштуруп 4,5% кылып туруп чыгарып, анан ошол өлчөмгө көбөйтүп беребиз да жыл сайын. Бул эми кандай десем, автоматташтырылган жумуш. Жыл сайын октябрдын 1-нен баштап билесиздер, биз дайыма кайра саноолор жүргүзөбүз. Азыр да ошол жумуштар жүрүп жатат. Эми инфляция кандай болсо, ошого жараша биз дагы жумуш кылабыз. Рахмат, ыраазычылык, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы, көрөрман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы. Мен жакында иш уктап, базарга пенсияны тартышка отурган биштекке анан колунан бердим эле. Анан өзү жеполду. Тем ажерин тартып берди. Айламын өз болот калган. Сурооңузду апа кайрадан кайталап койсоңуз, сиздин пенсияңыздын суммасы өзгөрүп кеттиби? Жок, пенсияны өскөндөн соң, пенсияны коптогоюнда деп, өзү жепулдурду, жапсемеле, ишукап демек, кайтып өтөп турам. Базарда этмейди. Базар мыйалгасына каталдырат, каталгыда ичинде, өтөп алганда бар, жолдун заман ишукап. Пенсияны көтөрүү маселеси боюнча кайрылып атасызбы? Ооба, пенсияны банкка которду, карточка которду, ишекке кетеден Сиз түшүнүктүү, рахмат. Ыраазычылык билгизебиз. Ооба, бизде пенсиялар эки түрдүү мекемелер аркылуу жүргүзүлөт. Бул биздин мамлекеттик ишкана Кыргыз почтасы, анан коммерциялык банктар аркылуу. Сиз деген коммерциялык банкка өтсөңүз болот. Ошол Токтогул районунда, Торкен айылында коммерциялык банктын филиалы барбы жок билбейм, бирок деген центрде бар болуш керек. Ошо балдарыңыз болсо же ошо жакындарыңызга айтып барып, ошол жерден тиешелүү арыз менен кайрылсаңыздар, алар сиздерге пенсионердин карточкасын ачып беришет. Анан ошол жерден бизге ошол карточканын эмелери керек болот, көчүрмөлөрү, биз деген которуп коебуз сизди, анан карточкага ала беребиз. Түшүнүктүү, рахмат. Биз темадан темабызга кайрылсак, пенсиялык топтоо каражаттарын алуу боюнча каяка кайрылса болот жана ал үчүн кандай документтер керектелет? Биздин социалдык фондко кайрылыш керек. Райондук башкармалыктарыбызга. Бардык баягы прописка менен же жашаган жери менен каалагандай кайрыла берсе болот. Ушундай тиешелүү өзгөртүүлөр кирген. Анан бизде пенсия топтомо фонд каражаттарын төлөп берүүнүн 7 негизи бар да. 7 негиз аркылуу ошолор баягы ишке ашканда анан төлөп берүү тууралуу арыз менен кайрылыш керек да. Анан ар бир негиздин өзүнүн документтери бар. Тизмеси бар. Мисалы үчүн эң негизги болгон бул учур биздин жарандар пенсияга чыгып атканда, толук ошо пенсияга арыз бергенде, ошол арыздын ичинде дагы топтомо фондун төлөп берүү тууралуу да камтылган маалымат бар да. Анда негизи топтомо фондун төлөгөнгө пенсияга чыгып атканда ошо арыз эле керек да. Андан башка бирок пенсияга тиешелүү эмгек китепчесин тапшырышат.
сөзсүз түрдө биздин ID карт, паспорт. Аны мисалы үчүн ипотекага баштапкы төлөм катары колдонсо болот. Анын үчүн 50 000 сомдон көбүрөөк болуш керек, өзүнүн топтомолору. Анан үй жок болуш керек. Ошол учурда кайрылганда аларга ошо тиешелүү банктын бизге каты керек болот. Ушул жаран сиздерге кайрылып атат, ушунча топтомо каражаты бар экен. Буга төлөп берсеңиздер, биз аны максаттуу түрдө колдонууга кепилдик беребиз деген. Башка жака алып чыгып кетпейт, ошо үй алайын деп атат деп. Анан баягы үй жок пенсионерге караганда үйлүү пенсионер мындай жакшы жашайт деген ой менен ушундай мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Анда мисалы үчүн дагы негиз бар, бир жеңилдик катары биздин жарандарыбызга киргизилген. Бул оор илдеттерге кабылган учурда тиешелүү тизме бар оорулардын. Ошол учурда аны алып баягы доктуруна төлөйбү же болбосо тиешелүү дары дармектерди алабы же ар кандай бир препараттарга колдонууга алабы. Ошол учурда каражат социалдык фонддон ошол пенсионердин өзүнө эмес, ошол дары дармек алып жаткан жок, түзмө-түз биз өзүнө эле төлөйбүз. Өзүнө берилеби? Өзүнө эле анан карточкасына, банктык карточкасына төлөп беребиз. Которулат, андан кийин ал каражатты алгандан кийин социалдык фондко мен бул сумманы ушул дары дармегим алдым деп сиздерге кандайдыр бир документ отчет бербейт, жок. Бизге болгону эме керек, ал жерде өтө эле оор илдеттер көрсөтүлгөн тизмедечи. Ал жерде барып текшерип кажети жок да. Биз сурады, биз бердик. Анан ошол жерде бизге документ тапшырып атканда жана арыз, паспорттун көчүрмөсү, анан эме ошо тиешелүү доктурдун корутундулары керек болот да. Ошо территориалдык баягы саламаттык сактоо министрлигинин өкүлчүлүктөрүнүн. Түшүнүктүү. Кайсы учурда пенсиялык каражаттар төлөнбөйт? Жок болсо төлөнбөйт. Эгерде негиз жок болсо же акчасы жок болсо төлөнбөйт. Ошол эле учурда. Ошол эле учурда. Калган принципи. Андан тышкары мисалы үчүн туруктуу жашоого башка мамлекетке чыгып баратса, биз дагы кошуп беребиз акчасын. Кошуп беребиз деген өзүнүн жанына беребиз да. Алып кетет аны. Ал бул биздин ЭЭП аймагына карата эле же ар бир өлкөгө? Тескерисинче ЭЭП аймагына баягы тиешелүү келишим ишке кирди да, пенсиялык камсыздоо тууралуу. Эми ЭЭП бирикмесине кирген мамлекеттерге туруктуу жашоого чыгып баратканда бул ченем ишке ашпай калды. Төлөп берилбейт. Баягы пенсияга чыгаарда же болбосо башка учурда төлөп күтүп калыш керек да. Анткени баардыгы бул бир пенсиялык зона деп койсок болот да. Бирдей укуктуу. Түшүнүктүү. Пенсиялык топтомо каражаттары кимдерге чектелет жана төлөнүп берилет? Пенсиялык топтомо каражаттары чектелип, ошо жана айтылып кеткендей эле чектелет деген сөз бул ай сайын төлөнүп, ошо пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү менен жана базалык бөлүгү менен чогулуп чектелиши мүмкүн. Бул мөөнөттүү чектөө деп коебуз. Ай сайын тиешелүү түрдө пенсияга кошулуп, ошо топтомосу канча чыкса, санап бергенде, ошону чектеп төлөп берилет. Ал эми бир жолку төлөм менен ошо учурда майыптыгы боюнча пенсияга чыкса, негизи эле баардык учурларда пенсияга чыкса, өзүнүн каалоосу менен бир жолку төлөм кылып алып кеткенге укук берилген. Же болбосо мөөнөттүү деп жок, мага бул акча азыр кереги жок, мен өзүмдүн күнүмдүк жашоомо сарптайм, ай сайын мага төлөп берилет деп тандоосунда ушундай көрсөтүлсө, анда биз чектеп төлөп беребиз. Түшүнүктүү. Ошол топтолмо каражаттар тууралуу айтып калдык. Анан кандай документтер негизи эле ар бир жаранга керектелет ошол топтолмо каражаттарга? Пенсиясын топтолмо каражат катары колдонууга бериш үчүн. Төлөнүп бериш үчүнбү? Мисалы үчүн айтып кетейин, жана туруктуу жашоого башка чет мамлекетке чыгып баратканда бизде чыгып кетүү баракчасы бар. Анан кийин жарандыктан кошумча иретте жарандыктан кетүү тууралуу президенттин указы болсо, эгер ошол президенттин указында ал кишинин аты жөнү көрсөтүлсө, анан башка мамлекеттин паспорту жарандыгы тууралуу. Анан кошумча ошол документтер менен биз төлөп беребиз да. Бул бир негиз менен. Андан тышкары ипотека боюнча жана да айтып кеттим, ошо тиешелүү банктын көрсөтмөсү керек, максаттуу пайдалануу боюнча. Анан ооруларга, илдеттерге дагы айтылды да. Түшүнүктүү. Пенсиялык топтомо каражаттарын мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна өткөрүүгө мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн.
Бул жана башкаруу системасы тууралуу айтып атканда укук берилген, ошол тууралуу айтылып кетти. Укук ушул бизде баягы башкаруудагы социалдык фонддо башкарууда топтомо каражаттарын, мисалы үчүн бир азыркы учурда системада бар жеке пенсиялык топтомо фондуларына өткөрүп берүү тууралуу арыз менен кайрылат. Аны дагы баягы биздин райондук башкармалыктарга кайрылыш керек. Кайрылып эметкенден кийин биздеги иштеп чыгып, аны карап, анан тиешелүү банктык эсебине которуп беребиз. Анан адамдын өзүнө болсо биз билдирме жиберебиз. Сиздин каражаттарыңыз ушул сиздин арызга ылайыктуу, ушул эсепке, ушул фондко которулуп берилди деп. Ошол учурдан баштап биздин пенсиялык топтомо фондуна көзөмөлдөө биз жактан токтотулат. Көзөмөлдүү мамлекет тарабынан бул финансы рыногун көзөмөлдөө контролдоо кызматы бар. Азыркы учурда экономика финансы министрлигинин алдына берилген бул кызмат. Ошол мекеме тарабынан жүргүзүлөт көзөмөл. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге эскерте кетели, эфирибиз түз алынып берилип жатат. Бүгүн социалдык фонддун топтомо пенсиясы тууралуу кененирээк маалымат берип жатабыз. Сиздердин суроолоруңуздар үчүн 59-20-55 номеру кызматта. Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн кимдер бошотулат? Же болбосо кимдер бошотулушу мүмкүн? Түзмө-түз бошотулгандардын ичинен бул биздин иштеп жаткан пенсионерлер, пенсияга чыгып, бирок өзүнүн эмгек денесин улантып жаткандар. Алар 8% эсебинде пенсиялык фондко гана төлөшөт, 2% мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна төлөшпөйт. Ал эми андан тышкары дагы негизи эле камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөгөн категориялар бар. Ал дагы мисалы үчүн Улуу Ата мемлекеттик согуштун ардагерлери, ошол инвалидтери, анан аларга теңдештирилген жактар. Бизде атайын мыйзам бар, аскер кызматы тууралуу. Ал жерде ошо тиешелүү категориялар көрсөтүлгөн адамдардын, алар да төлөшпөйт, бирок жалпылап айтканда. Андан тышкары мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна 69-жылкы андан улуу айымдар, 69-жылы төрөлгөн жана андан улуу айымдар, анан эркектер 64-жылдан төрөлүп, андан жогору жашы улуу болгон эркектер бошотулган. Бошотулганда бирок алар тарабынан 10% эсебинде кармалат, баардыгы пенсиялык фондко кетет. Түшүнүктүү, бизде чалуу бар. Урматтуу көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Албетте. Мен өзүм пенсионерден армияласынан чыктым эле. Анан бул иштеге көчүп келдик эле. Анан котортол десек, пенсияга сайып калат. Нарында высоко болуу менен чыккан сыңарда деп айтып атат. Ошол туурабы, туура эмеспи? Котортол болобу? Менде кошумча суроо бар сизге. Алло. Албетте. Сизди көрөрманыбыз теледен дагы көрүп жатат. Мен бул жерде бир учур бар да. Негизи баягы бийик тоолуу шартта иштеп, ошол жерден пенсияга чыкканда, пенсиянын өлчөмү ошол айлыкка жараша эле эсептелинет да. Анткени ал жерлерде айлыктар райондук коэффициент менен белгиленип, өйдөрөөк болот да, баягы түз жерде караганда. Ал эми социалдык фонд тарабынан райондук коэффициент болгону кошумча төлөмдөргө гана колдонулат да. Мисалы үчүн Баатыр эне катары кошумча төлөм алса, же болбосо РДР катары ошол төлөмдөр райондук коэффициент менен, мисалы үчүн Баатыр энеге 1000 сом кошумча төлөм болсо, ошого 1,5 коэффициент менен, мисалы үчүн ошол апа жашаган жерде 1,5 коэффициент болсо, бийик тоо шарттары үчүн ошо 1,5 сомдук төлөм берилет да. Эгер ошол жерден көчүп кетсе, ушул кошумча төлөмдөргө гана райондук коэффициент алынып салынат. Пенсиянын негизги өзүнүн өлчөмү өзгөрбөйт. Сакталып калат ошол. Сакталып калат. Жаран аны өзү чечиш керек экен. Ооба. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Сурооңуз барбы? Угуп атабыз, рахмат. Мен жекешкермин. Мен 14-жылдан бери сосун
zorluk gelende жеке шаталар. Мен ишин сезонго байланыштуу болгон үчүн 6 ай, 7 ай төлөп калам да. Ошо стажга кетебейм, стажга. Тез 60-тан чыгат деп стаж көп болсо, ошону билем. Рахмат, ыраазычылык. Рахмат сизге. Албетте кетет. Эгер сиз туура төлөп, ошол жеке ишкерлерге да биз мыйзам тараптан ар кандай төлөө шарттары, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ченемдери ар кандай коюлган. Бизде өзүнүн ыктыяры менен милдеттүү патент деп коет. Же атайын салык режими менен төлөгөн жактар бар. Ошого жараша бизде баягы камсыздандыруу төгүмдөрүндө өлчөмдөрү ар башка да. Болгон сиз өзүңүздүн убактыңыздан биртке бөлүп, ошо төлөгөн райондук биздин башкармалыкка барып, текшертип коюңузду суранабыз. Анткени ар кандай учурлар болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы атак негизине алганда сөзсүз алынат, эмгек стажы катары аныкталат. Рахмат. Бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Ушундай периода Үсүк-Көл районунан бул. Отос. Мурунда ушундай передача алдында суроо бергенбиз. Быйыл мына жана автоматтык түрдө эметчи болду деп айтканда, ошондо биздики 300 birden сомдун азайып калды. Ал ошондо айткан, муну кайтарбаса болот деп. Бул биринчи суроо. Бул райондун соттон сурап жок болбойт деп койду. Чү туурабы же туура эмеспи? Ыраазычылык. Рахмат сурооңузга. Сиздин пенсияңыз 300 сомго азайып калса керек. Мен туура түшүнсөм. 100 сомго. 100 сомго. Бул дагы эмне үчүн азайган негизин түшүнүш керек биринчи эсептен. Сиз деген толук түрдө арыз менен кайрылып, мен пенсиямды текшерип берели деп кайрылсаңыз болот. Анан ушундай арыздар бизге борбордук аппаратка келет. Келгенде биз сиздин пенсиялык ишти чакыртып алып, анан текшерип, анан так жооп айтсак болот да. Жанагындай автоматташтыруу түрүндө эгер деген каталар кетсе, ал каталардын баары тиешелүү түрдө жазылып, анан сизге да түшүндүрмө берилет. Эгер ошондой катанын негизи болсо, анда кайтарылып берилбейт. Түшүнүктүү. Кайрадан чалуу бар бизде. Саламатсызбы көрөрман? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Суроо түшүнүктүүбү? Жалпысынан түшүнүктүү. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизде пенсиялык чектөө системасында, пенсиянын чектөө системасында эки тизме бар. Биринчи, экинчи тизме деп коебуз. Ошо биринчи, экинчи тизме бул оор шарты татаал жумуштарда иштеген биздин жарандар пенсияга эрте чыгууга укук берилген да. Мен азыр так айта албайм, чынында сиздин иштеген жумушуңуз мен түшүнгөн боюнча ушу алмаларды дарылап иштегем дейт, химиялык заттар менен деп. Ал ошол тизмеге киргенби, күндө иштебегенден так айта албайм. Бирок эгер кирсе ошол тизмеге, анда сиз негизинен ошо жумуш берүүчү чектеш керек да. Мыйзам ошо милдеттенген жумуш берүүчүлөр өздөрүнүн жумушчуларына, мисалы үчүн, эртерээк пенсия чектеп төлөп беришет. Анан тиешелүү камсыздандыруу бөлүгү бар, аны биз чектеп беребиз.
Бул жерде ошондой жоопкерчилик бөлүнгөн болчу. Анан көбүн эсе ушул бир чоң көйгөй бар. Советтер Союзу учурунда иштеп, ал мекемелер жабылып калган деп. Ал жерде ошол жабылган мекемелер жабылардын астында 90-жылдардан жылдардан кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин жабылгандан кийин алар капитализация кылып, анан ликвидация болот да, мамлекет тарабынан салык кызматынан тиешелүү справкаларды алат. Мүлктү башкаруу фонду бар, ал кезекте башкача аталчу. Ушул мекемелер тарабынан администраторлор дайындалып, анан ушу соцфонддун акчасын, сиздердин акчаңарды да, башкача айтканда, төлөп бергенден кийин гана ошол башка карыздары бар, башка кредиторлор же башка жактар акчага калган укуктуу да, негизи очередь биздин кезек болот. Социалдык фонд эң биринчи турат. Биринчи кезекте ошол айлык маянасы толук алынбай калса, ошол жумушчуларга төлөп берет. Экинчи болсо, ошо сиздер иштеген, сиздердин пенсияңардын өлчөмү капитализация болуп төлөнүп бериш керек болчу да. Эгер андай болбой калса, бул чоң маселе да. Пенсия, мындай пенсиялардын чектелиши. Анда сиздер жалпы белгиленген пенсиялык жашты күтүшүңүз керек болот. Түшүнүктүү. Азыркы учурда социалдык фонду канча башкаруучу компаниялар менен келишим түздү? Азыркы учурда бизде бир дагы башкаруучу компания менен келишим жок. Биз 2016-жылдан баштап тиешелүү түрдө конкурстарды өткөрүп келатабыз. Бирок бул системага, бул жумушка катышабыз деген ар дайым болуп келген. 1ден, 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден катышты башкаруучу компаниялар. Бирок ар бир конкурста ар кандай себептер менен, мисалы үчүн бирөөнүн лицензиясы туура эмес, бирөөнүн лицензиясынын ичинде жазылган аталышы юридикалык жактын документациясына туура келбейт. Же болбосо бизде ар кандай шарттар бар. Өткөн учурда чыгаша менен жабылбасын жыл деп, дайыма пайда менен жабылсын деп, ушундай сапаттуу башкаруу компания келсин деген ойдо киргизилген да булар. Ошол требованияларга дал келбей калат. Ушинтип отуруп, бизде азыр бир дагы башкаруучу компания менен келишим жок. Түшүнүктүү, бизде чал бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, мен Махмудовна суроом бар эле. Саламат. Албетте. Биринчи жылдан бери мамлекеттик кызмат иштейм. Ага чейин 62 жылында 60 жаш. Байланыш үзүлүп кетти. Кайрадан көрөрманыбыз байланышка чыгат деген ишенимдебиз. Инвестициялык портфелдин түзүмүнө талаптары кандай жана кайсыл активдерге уруксат берилген? Азыркы учурда бизде коммерциялык банктарга депозит жайгаштыруу уруксат берилген. Андан тышкары мамлекеттик баалуу кагаздарга, андан тышкары ушул бизде мамлекеттик ипотекалык компания бар. Ошол компаниянын баалуу кагаздарына жайгаштырсак болот, бул ипотекалык облигация деп. Андан тышкары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын облигацияларына жайгаштырсак болот. Негизинен ушу 4 группа да. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар экен. Урматтуу көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот, сиз түз эфирдесиз. Түз эфирдесиз, сыналгынын эмес, телефондун үнүн уксаңыз. Урматтуу көрөрман, сиз түз байланыштасыз. Жашыңыз канчада? Рахмат, ыраазычылык. Суроо түшүнүктүү болсо жооп берсеңиз болот.
Ооба, 96-жылдан баштап бизде жеке эсепке алуу системасы киргизилип, ар бир жарандын төлөгөн камсыздандыруу төлөмдөрү ошо жазылып келет да. Ага чейин андай система жок болчу тилекке каршы. Ошо эң бир чоң көйгөй ошо 91-жылдан баштап ошо 96-жылга чейинки иштеген мөөнөттө бизде көбүн эсе ошо ишканалар, колхоз, совхоздор жабылып калган учур болгон экен. Анан архивтерге тиешелүү документтерди өткөзгөн эмес да. Бизге анын үчүн ушундай учурларда жарандарга жардам бериш үчүн атайын токтом кабыл алынган. Ал жерде ошо стажды тиешелүү түрдө аныктаганга жолдор берилген. Мисалы үчүн күбөлөрдүн жардамы менен, чогуу иштешкен бири-бири менен, чогуу иштешкен кесиптештердин жардамы менен аныктаганга. Ошол бизден ушундай жардамды көрүү үчүн биздин райондук башкармалыкка кайрылып, сиздерде ушундай система бар турбайбы, стажды аныктаган боюнча ошон боюнча жардам берсин деп кайрылсын. Эгер ал жактан баш тартууга укуктары жок, биздин кызматкерлер сөзсүз жардам бериш керек. Түшүнүктүү, кайрадан чалуу бар бизде. Урматтуу көрөрман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы. Мен суроом, продукты мондай аябай кымбаттап атат, пенсионерлерге кандай кошумча кошулмарбы быйылкы жылы? Кандай болот? Кредитке байланыштуу продукт аябай кымбат. Мен атташтан чалып атам. Эч нерсе келбей калды. Рахмат, сурооңуз Рахмат, түшүнүктүү. ыраазычылык. Жогоруда айтып кеттик, бизде жыл сайын индексациялоо болот. Быйыл да Кудай буйруса сөзсүз индексациялоо аркылуу пенсиялардын өлчөмдөрүн көбөйтөбүз. Азыркы учурда минималдык баягы көбөйтүү аныкталган, бирок андан башка дагы варианттар саналып, тиешелүү каражаттарды аныктоо иши жүрүп жатат. Азыркы учурда бир камсыздандырылган адамдын максималдуу топтоо каражаттары канча сумманы түзүп калды? Ал тууралуу так маалымат айтыш кыйын, анткени күн сайын өзгөрүп турат. Мисалы үчүн бүгүн бирөө айлык алып камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөсө, ал өзгөрүп кетти. Мындай практикаман айтып кетсем болот, бизде айтылып жүрөт 3 миллион сом алган жарандарыбыз болгон, топтомо компания. Ошол эле учурда көп эле орточо эсеп менен алганда 100 миң сомдун терегинде болуп калды. Баардык биздин системага катышкан жарандарды айтсак, 100 миң сомдой болуп калды. Түшүнүктүү. Ушул пандемия шартына ылайык ошо социалдык фонд өзүнүн ишин алып барууда колл-центр иштеп баштаган. Ошол колл-центрдин жардамы менен жана негизи эле автоматташтыруу системасы бизде санариптештирүүдө жүрүп жатпайбы? Ушул санариптештирүүнү алкаганда негизи эле ушул топтомо пенсияга кайрылуу жасап жарандар ошол пенсияны пайдалана келейик деп канча жаран кайрылды жана негизи эле колл-центрге ушул топтомо пенсия боюнча кайрылгандар болобу? Колл-центрге бизде топтомо пенсия боюнча кайрылгандар дайыма эле болот. Ал жакта кызматкерлер өзүнүн компетенциясын алкаганда жооп беришет. Аны өтө эле оор баягы стандарттуу эмес вопростор болсо, биздин башкармалыкка кайрылышы мүмкүн. Бул жылы бизге ошентип баягы кайра өткөрүп берүү, суроолорду бизге берүү болгон жок. Каттала элек. Ал эми автоматташтыруу алкагында бизде мамлекеттик портал бар. Ошонун ичинде биздин топтомо компоненттин өзүнүн өлчөмүн билүү үчүн арыз менен кайрылуу функциясы киргизилген. Мисалы үчүн сиз ошо бүгүнкү күндө айлыгыңыздан кармалып жаткандардын суммасы канча болду, анын үстүндө канча инвестициялык киреше кошулду деген маалыматты мамлекеттик портал аркылуу алсаңыздар болот. Ал эми бул мамлекеттик портал иштегенге чейин бизде пенсионердин жеке кабинети деп ачылып, ал жерде ошо толугу менен баардык биздин функцияларыбызды аткаруу максатында тиешелүү арыздарды алуу, биздин жарандарга жиберүү функциялары киргизилген да. Ал дагы толук маалыматым жок экен, бирок деген былтыркы жылы ошол биздин кабинет аркылуу кайрылгандардын саны биртоп эле олуттуу болуп калган да. Түшүнүктүү. Ушул топтомо пенсиянын артыкчылыктары анан кандай жана жарандарга ал эмнеси менен пайдалуу? Негизи эле ыңгайлуулугуна токтолуп берсеңиз ушул топтомо пенсия. Ыңгайлуулугу бул пенсиялык топтомолордун өзү башкарууга катышса болот. Ыңгайлуу, анан кызыктуу деп ойлойм.
ушул акчаны ушу пенсияга чыккан куракка чейин бул жакта болсун, бул компания башкарсын деп, ал компания мисалы үчүн жеке башкаруу компания өтсө, ал жерден өзү барып портфель тандаса болот. Балким өтө мындай тобокелдүү портфель тандаса, бирок тобокелдин аркасында чоң киреши бар. Же консервативдүү портфель тандаса, анын кирешеси азыраак болот, бирок сактыгы бийигирээк болот да, сактык деңгээли. Ошондой мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү, өзгөчөлүгү бар. Анан жана мураскерлерге төлөнүп берүү, анан туруктуу жашоого чыгып кетип атканда төлөнүп берет топтомо компоненти. Ушундай өзгөчөлүктөр негизгиси. Ушул ата-энеси топтолмо пенсияны топтоп, анан тилекке каршы ата-энеси тең кырсыктан уламбы, бир учурда каза болуп, анан мураскор ошол тууралуу топтолмо пенсиясы тууралуу маалымат ала албай калса эмне болот? Андай учурда социалдык фонд өзү барып ошол мураскорго маалымат береби? Негизги бизде жалпылап маалымат айтып атабыз. Ошо ар дайым ушу топтолмо компоненттериңиздер бар, төлөп атасыздар, баарына билдирипчи. Андан тышкары дагы бизде ушул туура маселе бериңиз. Бул өзгөчө тартипте бул маселени чечүү жолу каралган. Бизде ошо көзү өтүп кеткен жарандардын жана топтолмо каражаттары бар жарандардын тизмеси биздин мамлекеттик каттоо кызматынан алынып турат автоматтуу түрдө. Анан ошол жарандар катталган дареке билдирмелер жиберет. Ушул жарандын ушунча топтолмо компоненти бар, эгер сиздер мураскер болсоңуздар кайрылсаңыздар болот деп. Эгер мураскер болбосоңуздар, мураскерди билсеңиздер, ошону катты берип коюңуздар деп өтүнөбүз деп. Ал мураскер кандай документтерди жибериш керек же социалдык фонд? Мураскер бар, кандайкыдай эле мүлккө талапкер болуу, мураскер болууну тиешелүү документтер бар. Ошо мураскер болуу аныктамасы, актысы бар. Андан тышкары баардык жарандык мыйзамдарда каралган мураскерлерди аныктоо боюнча ошол документтердин баары бизге тиешелүү. Болгону бизге кошумча эрет арызы керек. Ушун мураскер катары төлөп берилет. Түшүнүктүү. Биздин эфирибиз дагы соңуна келип калды. Жыйынтыктоочу суроого өтсөм, ушул Кыргызстандагы пенсиялык саясат тууралуу кыскача жыйынтыктоочу сөз айта кетсеңиз. Пенсиялык саясат бүгүнкү күндө бизде чоң жумуш аткарылып жатат деп айтып кетсем болот. Анткени баардык эле мамлекеттик башкаруу тармактарында реформалоо жүрүп жатат. Бизде дагы ошо артта калбай баардык бизге тиешелүү мыйзамдарды карап чыгуу маселеси болуп, бир нече ирет жумуш топтор түзүлүп, анан бир жыйынтыктоочу жакка келип калдык. Анан бул жерде оптималдаштыруу эң негизгиси. Көмүскө экономикадан чыгаруу биздин ишмерлерди, ошол эле учурда орточо пенсияны көбөйтүү, баардык жалаң эле акча менен көбөйтпөй, механизмдер менен алар туураласа, ал дагы өзүнүн тиешелүү влияниясын берет да. Ошо анан бизде ушу баардык эле реформалар мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ошо менен ишке ашат. Азыркы учурда баягы мен толук айтып мындай болот же башкача болот деп айтканга укугум жок. Анткени бизде баардыгын бир тең салмактуу карап чыгып, анан мамлекеттик башкаруу системасынын өзүнүн негизги багытын аныкталгандан кийин ошол тараптан баягы бизде коомчулукка жарыяласак болот да. Ыраазычылык, урматтуу Ынтымак Нурболотович, убактыңызды бөлүп эфирибизге келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билгизебиз. Ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, Пирамида каналы Акцент программасын ушуну менен жыйынтыктайт. Биздин бул жана башка чыгарылыштарды Пирамида Чекит KG жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Өлкөдөгү эпид кырдаалга байланыштуу бет кап тагынып жүрүңүздөрдү суранабыз.